Бишкек Ош жол каттамынын 172 чакырымдан 225 чакырымга чейинки аралыгында 53 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Төө ашуу жана суу самыр каттамында жол каттамынын курулушу буга чейин кейиштүү абалга кептелген эле. Бул жол каттамынын курулушу бүгүн акыркы асфальт төшөө жумушу жүрүүдө буйруса 100% курулуш иши бүткөрүлдү. Жолдун туурасы 12 метрди түзөт, бийиктиги 11 сантиметр. Анткени шыма ыкмасында калыңдатуу зарылдыгы бар болчу. Климаттык шартка ылайык асфальттын туруктуулугу жана бекемдиги эске алынган. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле Кытай фирмасы, China Road компаниясы бу жерде асфальттын заводу, жерде болсо дробилкасы бар. Битумду болсо Казакстандан алып келишет, Казакстандын битумун колдонобуз. Өзү общий 53 километр чакырым, туурасы 12 метр. Бу жерде где-то 100дөн ашык сотрудниктер бар, рабочийлер менен кошо. Кудай буйруса бүгүн бүтөбүз, основаниясы бүт полный. Жумушту кытайлык China Road компаниясы жүргүзүүдө 2 завод орнотулган. Биринде таш майдаланат, экинчисинде асфальтка ылайыкталган кошулмасы менен жолго төгүүгө майда шагылдар аралаштырылып камдалат. Ал эми битум Казакстандан сатылып алынды. Өзүбүздүн пикирибиз мына сапаты, качествосы аябай жакшы. Мына талшыналар да чыгып турат. Ошол жерден лабораториядан ар бир эмесин текшерип турабыз, сапаттарын. Лабораторияда бардык эмелер алынып турат. Көзөмөлдөп турабыз, кандай чыгып атат, битум канча кошулуп атат, эмелер составы кандай экен, бүт проценттерин бөлүп ар бир система текшерилип турат лабораторияда. Атайын лабораторияда заманбап жабдуулар орнотулган, асфальттын сапаты ар 2 саатта заводдон чыгары менен текшерүүдөн өткөрүлөт. Өлкөдө азыр жолду бүт эле жерде жол жасалып атат го, массовый эле жасалып атат. Жакшы эле, жакшы, Кудайга шүгүр, мурункуга караганда аябай эле жакшы деш керек. Көрүнүп эле турбай калды. Мурун кандай болчу, канча жылдан бери ушу тешик жол менен эле жүргөнбүз. Мына азыр эми Кудайга шүгүр, жолдор жакшырды, бүтүп атат. Жолдун абалы акыркы 2 жылда кейиштүү абалга кептелип, айдоочуларга түйшүк жаралып келген. Ал эми Бишкек Ош каттамынын 172-ден 225 чакырымына чейинки аралыктагы жолу заманбап шартта жаңыланды. Транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаевдин айтуусунда өлкөнүн аймагында жол курулушу аба ырайынын температурасына карап жүргүзүлөт. Ал эми сапаты тыкыр текшерилет. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.